Саламатсызбы, Зарылбек мырза. Куш убак кетиңиз менен. Бул передачанын атын эми элдерге түшүнүктүү болуш үчүн айта кетейин. Бул монтажсыз маек да. Ойго келген суроолорду үч бурчтукта суроолор болуп кетет. Ошол жөнүндө эми суроо болуштан баштасак, сиз Айсулуу деп дайыма ырт чыгарып ырларыңызды угуп келебиз. Сиздин жашооңузда ушул Айсулуу деген кыз чындыгында болгонбу? Чындыгында болгон. 2009-жылы ИПАдан таанышканбыз. Ушул жөнүндө биз кыскача айтып берсеңиз, кандай болуп тааныш болдуңуз эле? Сүйүүңүздөр кандай уланган? Сүйүү менен менде урган жок өтөн Кыргызстанда жүрүүсүндөчү, ушул Айсулуу боюнчачы. Менен үйрөнгөн сүйлөйм, бирок мен эмне кылып, тиги качырып албагыла. Соткасын, адресин билип калгыла. Мага ошо сүйүүмөн ооруп атканга, ушуну сабак өтүп кетейин дедим. Ошон таарынып, өзүнө кыйбагыла кыз үчүн. Ошон үчүн азик кыз болуп, кыздарды таарынпаш керек экен. Ошон үчүн талаа албайсың, най таарынпасаң эле. Көңүлүн көтөргөн биш керек, ошоңо алып кетиш керек дегендей. Анан кийин эртеси күндү кеч болуп калат экен. Ошон үчүн бүгүндөн баштагыла. Түшүнөрбү жаштар? Түшүнүктүү. Ошондо сиз Айсулуунун соткасын, номурун албай, анан адресин албай калып, анан жоготуп алгансыздар, туурабы? Ошол жаңы жылда жестесинин үйүнө адресин билбей калгам, ушул жака жестесинин үйүнө жүрүп аткан. Өзү таластык болчу, 84 жылдык болчу. Тармак чачтуу, арыкчыран, бою мойнуман келет, апакай, бакыракай, жашынакай, бою кыска, арыкчыран, тартиби меникиндей, такканы мүнөзү меникиндей да. Жан менен бирдей жаратканда Кудай жиберген түгөйүн. Бирок өзүм күнөө кылдым, эрте депчи, жаштык болуп койдум да. 25 эле ал, 84 эле. Мен 23-кө чыккан күнүм болчу. 22-апрелде. Ошондо Айсулуу сизден 2 жаш улуу экен анда, э? Мен жакшы көрүп калгам, өзү мени сүйгөн. Анан мен өзүм сүйдүм, бирок эрте эле койгом да, өзү менен ката кетирген. Кыздар, көрдүңүздөр да, мына Зарылбек мырзанын талабы ушундай экен, кыздар. Мына кечке эле биз жолуктук кала беребиз деп, мына Зарылбек байке да келсеңиздер болот экен. Студиядан күтөбүз силерди. Жакшы, эми андан кийинки суроо болсо, сизге ушул минут ачылабы деп Казакстанга бир передачага чыккансыз да, анан ошол жактан өтө курч жипти мойнуңуз менен үскөнсүз да. Ошол кезде элдин оозунда айтылып жүрөт да, ушул секунд бир уктагансыз, ушул чындыкпы? Муну атканда. Ал эчтеке эмес, жанагы жарым мүнөт туруп алдым го. Бирөө буксовик машинада болуп. Негизи 5-10 секундка эле чейин шанс берет экен жүрүлөрчү, же түшүнбөгөн жүрүлөр болуп коюптур эле мындай окуга эмес экен. Жүрөктөн чүрүй бердимби? Айран жумурт жутсам качып кетмей экен. А бирок аяка кире алып барсам уктумак экенмин да, көңүл элечи. Просто мен кечирээк туруп алдым да, жарым мүнөткө чейин. Ал эми уктаган жокмун, просто кызартып жазып коюптур. Негизи мен ага чейин тойлордон деди, каналдарга чыкчу элем, телевизорлорго. 5-6 жолу уктагам, X Factor'дан, СТВ каналга, тойлордон. Вообще аны страшный, аны көрбөй эле койгула. Просто сактап коюш керек экен, видео керек жеткенге кийинчи. Өкүнүп калдым, ошо видеолорду сакташ керек экен негизи. Жакшы, бирок сиздин трюктар өтө коркунучтуу. Башка бирлер кайталабаганга чакырабыз. Андан кийинки суроо, сиз ушул рэп жагында дагы акыркы жылдары 2023-24